Керемет жаңы бышкан нандын жыртып өзүнчө сонун айыл элестеп кеттим. Тандырдын жанында дагы турганымдын себеби бар. Анткени бүгүн жылдыздар кесибин алмаштырат берүүбүздүн кезектеги коногу Асель Кадырбекова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Чоң рахмат. Үйдөгүлөр жакшы жатабы? Жакшы, рахмат. Өткөн жумада өткөн берүүбүздө тамашалоочу жактан Рыскелдиев сизге тандырдан нан жапсын деген тапшырма калтырып кеткен. Менден кийинки айым кыз болобу тандырга нан жапсын. Тандырга нан жап, кадимкидей эле ичине мынтип жап, анан алып чыгып бышырып, кадимкидей эле нан. Эми ким нан бышырганын билбесин. Мен билем. Тамаша. Бул убакка чейин тандырдан нан жаап көрдүңүз беле? Негизи кичинекей опытым бар. Бул клипте дагы ушинтип аткарганбыз. Ал эми жашоодо кээде эле. Айтсаңыз, ушу негизи адам маанайда бир жумушка таасир берет эмеспи? Ушу аба ырайынын мындай сууктугуна карабай маанайыңыз жакшы болуш керек. Сөзсүз түрдө бүгүн абдан суук, бирок Тандырдын жаны ысык, бактым бар экен, тандырдын жанында болом. Буюрса, Асель Кадырбекова кандай нан жабат? Сиздер менен бирге күбө болобуз, көрөбүз. Сизге болсо ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде жанымда турган Сакып мырза, набайчы. Буюрса бүгүн Сакып мырза Асель Кадырбековага нанды кантип кесиптешип болот, нанды кантип жабышты үйрөтөт. Туурабы? Биринчи очередте главное тазалык болуш керек, көңүл менен иштеш керек, бүт баарын так жасаш керек, билгенче үйрөнүш керек, жакшылап. Кыйынчылыгы бар өзүнө жараша. Дароо эле кылып кете албасаң керек, Канча жыл кетет же канча ай кетет? Мисалы мен өзүм 3 ай шагырт болуп жүргөм. 3 айдын ичинде үйрөнгөм бул нерсени. Көрдүңүздөрбү? Бул биринчи жолу, ошондуктан көп каттуу сынабаңыздар. Ийгиликтер болсун анда. Ооба, колдон келишинче үйрөтөбүз. Жактан башталат, камырдан. Камыр жасайбыз, анан даяр болгондон кийин узакка чыгарабыз. Узакта тарабага тартып, монтип толоктоп тизебиз. Андан кийин бул жакка өтөбүз, бул жакка өтүп нанды даярдайбыз, чегип. Ар бир адам өзүнүн ишин билет экен, Ар бир адамдын өзүнчө иши болот. Андан кийин даяр болгон нерсени сыртка чыгарып, нандыга чаптайбыз. 350 граммдан үзөбүз. Адам бирден эме ашпаш керек экен да. Ооба, грамм ошо 350. Примерно сиздин көргөнүндү ала берейин. Негизи 350. Ошодон ашпаш керек экен. Жана кем да болбош керек экен. Сиздер мындай колуңузду ченеп эле билет экенсиз дароо эле. Ооба, буттан бери иштеп. 55 болсо болот. Маселен, үйдө камырды өзүңүз жуйсузбу же сатып аласыздарбы? Негизи биз сатып эле алабыз. Негизи шаардын жашоосу өтө оңой да. Бүт нерсеге даяр тамакка көнүп калганбыз. Ал эми кээде меме кылганда, борсок кылганда колго. Бирок ченеп кылбайбыз да. Толуктойбуз да? Ооба, толуктоп даярдайбыз. Чеккенге. Буну билем. Өзүңүздүн кесибиңиз ким? Ушу мамасы. Атайын ушуну тандагансыз өзүңүз, Ооба. Эмне үчүн? Ата энеңиз Эч ким деле мага эметип бербеген, эми өзүм кызыгышым, кызыгып, ошо балдарды көрүп, дос балдарды өзүмдүн ишим көрдүм. Ошодон кетип келгем, мына канча шагырт болуп жүрүп. Башында кыйналгам аябай эле. Бул жакта нан даярдайбыз.
Bunu alıp астын байлап biraz. Тоғалап. Жайып баштайбыз. Катуу баштайбыз. Кол изи түшүп калат. Могу биринчи бөлүм базабыз. Мунусун базабыз. Ondan keyin bunusunu bazarız. Сынайын даяр болуп калат. Mana buyursa dayar. Кийин мону басат деди окшойт. Мынакей. Кийин буну мынтип тырмагыма көңүл бурбаңыздар. Эмне дегенде мен билген эмесмин бүгүн. Ушинтип жазарбыз да, анткенде тырмагымды ала алмакмын. Бизде критиктер абдан көп. Мынакей. Тамакты жакшы эле жазайм. Бирок камыр көп жаза албайм, чынын айтсам. Мынакей. Окшошту? Биз азыр 20 мүнөттүн ичинде 64 штук нан кылдык. Сизге чоң рахмат. Мен өзүм кыла албайт болчумун анча. Азыр үстүнө айран сүртөбүз эмне үчүн? Кызарткан үчүн. Кызарткан? Кызартып сарткан үчүн. Аха. Анда кеттик. Анан түшүрөбүз. Бул айранга эчтеке кошулган эмес же кошулганбы? Кошулган эми. Суга кошулат. Мындай экен. Азыр дандырга суу себебиз. Нан чаптаганга даярдайбыз. Азыр бираз ысык аябай эле дандырды ичи. Нан чаптасак арты күйүп калат. Анын үчүн бираз суу себип даярдап, анан чаптап баштайбыз буюрса. Нан көмүрдүн эле мындай чогуна бышабы? Ооба, көмүрдүн эле чогуна бышат. Канча градуста бышат? Например, 140, 130, 140 градус болот ичинде температура. Азыр 140, 130тан бийик температурасы. Бираз түшүрөбүз температурасын. Бираз коркунучтуу тагыланып кетсең жыгылат экенсиң да. Жок. Батырага. Тигини өчүр. Ысык экен. Көбүнчө навайчылар мырзалар болот. Эмне дегенде тандыр абдан ысык. Жана бул башкача экен. Өзүңүз көргөндөй ичине кулап кетчүдөй болот экенсиң да. Ошондуктан кесиптери оңой көрүнгөнү менен кыйын эле деп ойлойм да, ошо көчөдө суукта. Таштап берет, кол менен бираз соңойтуруп, жайып, тегиздеп жеттер, дандырга чаптайбыз. 15 мүнөттө жаап бүтөм буюрса, бир тандыр. 64 штук. Бисмиллахиррахманиррахим. Калган жерим а? Сеттен баштайбыз. Түшүп кетсечи. Удобный жерге жабыңыз. Ысык экен да. Бираз Yapışmaya жарымашта. Мен онду жазап турмун, салып турмун. Мынакей нанын сонун болуп бышты, кып-кызыл. Дагы
өтө оор жумуш экен. Чынында эле көбүнчө набайчылар мырзалар болгону ушул болуш керек. Жакшы аткардым, колдон келишинче бир аз кыйналып нанды 64 нан батчу негизи данырга. Бир аз ысыктан коркуп, кол ысып, кенен жаап, бир аз азыраак чаптап койду. Жакшы буюрса. Бир аз эми кичирээк болуп калды. Аны турласа болот аны. Жакшы. Кичирээк болуп калды бир аз. Мынакей Асель айым, сиз жапкан нандар да бышып калды. Бүгүн набайчылык кызматты канчалык деңгээлде аткара алдым деп ойлойсуз? Өтө мыкты болбосо да аракет кылдым. Эң негизгиси дайыма көчөдөн өтүп кетип, көп маани бербечү экенмин, чынымды айтсам. Бүгүндөн тарта ушул кесиптин ээлерин баалай жүрөм. Эмне дегенде оңой көрүнгөнү менен өтө ысыкта, өтө мындай кыйын жумуш. Ошондуктан тазим бүт набайчыларга. Келиңиз анда жаңы бышкан нандан бир ооз тийбейлиби? Сиз бышырган нандар булар. Билбейби? Айта кетчү нерсе, биз койгондон кийин эле сатылып баштады нан. Бул кол жеңилдиктен. Өзүм мактасам, эч ким мактабайт. Келиңиз, остебиз. Бисмилла. Дам болуп тур. Каймак болсо андан да сон болмок. Ооба, сон болмок. Нан өтө дамдуу болуптур. Ошондуктан жакшы аял үйгө ташыйт дейт. Ошондуктан үйгө жолдошума ооз тийтейин деп алып кеттим. Ал эми кийинки көрсөтүндө кайсы ырчы болбосун, сода тармагында өзүн сынап көрсүн. Буюрса, кийинкиси ким болбосун, кийинки конок сода тармагында иштейт. Рахмат чоң. Келип алтындай болгон убактыңызды келип бөлүп ушундай жакшы даамдуу нандарды бышырып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Нурлан мырзага салам айта барыңыз. Сиздерге чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Кош кула.